урматтуу Сатыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, сиздерге Нарын районунун Хутурактуу айылынын тургундары аргасыздан адилеттүүлүк, акыйкаттык үмүт этип кайрылып жатабыз. Сиздер өзүңүздөр маалым болгондой өткөнкү жылы 2022 жылдын 7-июнь күнү, 7-июль күнү биздин айылда өтө жаман окуя болуп өткөн. Анын жыйынтыгында өзүнүн эле айылдын тургуну 5 адамды инвалид кылып салды, эч кандай жумушка жарамсыз жарым-жам болуп калышты. 19 бала, бей күнү 19 бала соттолуп кетти, асты 3 жылга, аркасы 2 жылдан. Жана ошондой эле алар өздөрү ок аткандар акталып чыгып, эл ынтымакка чакырса да кепке сөзгө келишпей, акырында ушундай жыйынтык болуп отурат. Башкача айтканда, ок аткандар акталды дагы, таш ыргыткандар соттолуп кетти. Бул ташты деле жөн ыргыткан жок, ошол жерге жаман ой жок, ак ниеттүүлүк, адилеттүүлүк деле, жакшы ойго, жакшы ниет деле барышкан. Бирок алар ок аткандыктан аргасынан таш ыргытканга аргасыз болушканда, эми сиздерден гана өтүнүп, үмүт кылып кайрылып жатабыз. Бул ишти кайра башынан баштап карап, өзүңүздөрдүн аппаратыңыздардан киши коюп, биздердин үмүтүбүздү актап, адилеттүү чечим чыгарып берет деп ишенип жатабыз. Хутурактуу айылынын эли баарыңыздарга ишенип, ушул кайрылым жасап жатабыз. Эми айылын айылдар биздин айылдын элдин чогулуп аткан себебибиз боореке былтыркы ушул июль айында болгон чырдын негизинен келип, ушул жерде соттун калыс чечилбегенинен чогулуп отурабыз эл журт. Хутурактуулардын эли. Былтыр ушул июль айында ушул биздин айылдан бир аябай чоң чыр чыгып кетти эми. Ал чыр деле ушу башынан башталып калса керек, көп жыл мурун. Бул Кыдырмышевтер менен биздин айылдын элинин ичинде, балдардын ичинде булар көптөрдү баягы сабаган экен. Ошонто туруп аягында элдин чыдамы кетип, анан эл чогулган экен. Эл чогулуп, ушу элдин туура эмес кылганы ушу болду, түн ичинде чогулуп калганы. Анан кийин эми тигилердин кылган ишин карап көрсөңөр, баягы таш ыргыткандар тутулуп, анан кийин аткандар кутулуп кетти да. Бул өздөрү айылдын эли, биздин айыл өзү ынтымактуу, тынч элбиз. Ушу жанакы 19 баланын биринен мурун соттолгон балдар эмес. Анан кийин келишимге келип алып, стрессни жаздырып алып, өздөрү жазып берип туруп кайра биз стрессниди тааныбайбыз деп сотко кайра арыз беришип, азыр 19 балабыз кезилип кетти. 3 жылдан үй түрмөгө, эмне үй түрмө дейби? 3 жылдан кезилип кетти. Эми бул балдар бүт жаш балдар. Үй бүлөсү бар. Булар ушу Хутурактуулардын аймагынан чыга албайт экен. Булар балдарын кантип багат? Ошону үчүн элдин баары чогулуп, ушу маселени Садыр Жапаровго, Нуркожоевичке жеткирели деп, элдин жеткирели деп чогулуп атабыз. Ошону бир өзүбүздүн көзөмөлүбүзгө алып, элдин атасы катары ушуну бир калыс чечип берип коюңузду өтүнөбүз. Бул жерден элдин чогулуп атканы соттун эле туура эмес, калыстыксыз чечкендиги болуп атат да. Болбосо эми 18-19 бала ушул тигилер кутулду. Анан биз небеттик деп нааразычылык ошондон пайда болуп атат. Эми бул акыры жакшы болбойт, минтип отурса. Бул сотту адилеттүү чечип берсе болмок. 18-19 баланын үйлөнө электери бар. Жаңы мектепти бүткөн балдар бар. Ошолордун келечеги эмне болот? Ушуну калыс карап берсе деген ой менен Садыр Жапаровго чыгып атабыз да. Жаш балдардын келечеги эки жакка чыга албаса, кароолчулукка орношо албайт экен, жок дегенде. Анан булардын келечеги эмне болот? Үй семьясын кантип багат? Баарын бир айылдын теңин бүт жек кылып таштады бир соттун айынан. Ушуну калыс чечип берсе деп суранабыз. Бул жерде деген таш менен ургандар тутулуп, мылтык менен аткандар тутулуп кетти. Ушул Нарын областынын болгон күч органдарына, начиная ушул милициясынан баштап сотуна чейин эч кандай ишенчилик болбой калды биздин айылда. Бул кандай деп түшүнсө болот? Сотко мен суроо берет элем, эмне үчүн ошол киши аткандар кутулду? Эмне үчүн ошол таш ырыткандар кесилип кетти? Ушуну бир өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, жакшылап контролдоп берсеңиз, ушул элдин атынан сураныч. Урматтуу Садыр Кожоевич жана Камчыбек Ташиевич, сизден суранарыбыз, биз ушул жерге элдин бар, бир айылдын элдин бар акыйкат издеп отурабыз ушул жерде. Балдарыбыз тигилерди ушундай жабыр көргөзгөндүгү үчүн кокуй деп барышса,
аларды кутултуп, биздин балдарды тутултуп, кесип ишти. Мына балдар жакшынакай жумуштарынан иштеп аткан балдар, жаш балдар бүт баары тең ошо судебный болуп ошо кесилип жатат. Ушундан биз акыйкат издеп атабыз. Акыйкат кылып берсеңиз, Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Ташиевич ушунча элдин атынан, ушунча элди баары ошого чогултуп, сизден өзүңүздөн акыйкаттык башка жак нарындын сот органдары бүт баарын тең ишеничтен кетти. Мына 1 жыл болду. Эч кандай жыйынтык чыкпады. Алардын баары жалаң эле акчага эметип бүткөн, акчалып бүтүшкөн, коррупция болуп калган. Анан эле биз коррупция болбогон үчүн биздикин балдарды кесип туруп, аларды кутултуп, биздикин тутултуп чыгады. Ошон үчүн жалпы эл журтубуз менен момун чогултуп атат. 1 жылдан бери бизде тынчтык жок. Ушундай болуп калды. Жада каза балдар ок жегендер аскер кесип, үй бүлөсү, ата энеси да ошо балдарын көрүп туруп, оор балдарын көрүп туруп, инвалид боло башташты. Ошолордун айына мына бир балабыздын энесинен бери жүрөгү оорулуп болуп, больницага кетип отурат. Ушундай кантип адилеттүүлүк болсун. Адилеттүүлүктү өзүңүздөн эле сурабасак, башка нарындын сот органдары бүт баары тең адилеттүүлүккө чече албай калышты. Өзүңүздөн ошон үчүн жалпы элдин атынан, баарыңыздан сизден бошу элдин атынан суранып кетебиз. Ушунча эл, 1 айылдын бүт элдин баары сиздерден суранып, сиздерге ишенебиз жалгыз гана. Башка кишиге ишене албай калдык. Башка кишилер акыйкаттуулукту чече албай калышты себеби. Ошон үчүн өзүңүзгө кайрылып атабыз. Ошо биз июлдан берки балдардын энеси болом, жанагы соттолуп кеткен 3 жылдык. Булар такыр эле күнөөсүз чыгышып, биздин балдар 19 бала кесилди. Булар жок дегенде жана мынтык аткан үчүн ошол 3 мынтык, 5 мынтык деп атабыз. Ошол мынтык үчүн дагы соттолушкан жок, жооп беришкен жок эч кимсе. Жок дегенде ошол үчүн дагы жооп бериш керек беле? Сот органдары эмнени карап атышат? Ал мынтыгын кайра берип койсо, кайра талкалайбыз бизде айылды. Билбейбиз, чыгып биз эми кайра коркунучта жашашыбыз мүмкүн.